Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Сабакка даярбызбы балдар? Анда эмесе бүгүнкү биздин өтө турган тема Нарын областы. Нарын областы Кыргызстандын түштүк-чыгышында жайгашып, 1939 жылдын 21 ноябрында Тянь-Шань областы болуп негизделген. 1962 жылдын 30 декабрында чачыратылып, анын карамагындагы аймактар республикага баш ийген. Ал эми Нарын областы болуп 1970 жылдын 11 декабрында кайра негизделген. 1988 жылдын 5 октябрында Ысык-Көл областы менен биригип, 1990 жылдын 14 декабрында кайрадан Нарын областы болуп калган. Область чыгышынан Ысык-Көл, түндүгүнөн Чүй, батышынан Жалал-Абад жана Ош областтары менен чектеш. Ал эми түштүк жагынан Кытай менен чектеш. Областтын курамына 5 аймак кирет. Алар Актала, Ат-Башы, Жумгал, Кочкор, Нарын райондору. Административдик борбору жана ички Тянь-Шаньдын эң чоң шаары катары Нарын шаары эсептелет. Шаар 1865 жылы аскер чеп катары Кашкарга кеткен жолдо жайгашкан айылда пайда болгон. Бул жердин кышы узак, суу суук жана жайы кыска, жылуу, үшүк жай айлары да жүрүп калат. Областтын аймагы бийик тоолуу болгондуктан мал чарбачылыктын негизги орунду ээлейт. Эл кой, жылкы, топоз өстүрүшөт. Нарын областы пайдалуу кендерге, темир рудасына, алтынга, кара тузга бай. Курулуш материалдарынан чопо, кум, мрамор көп. Нарын областынын бай тарыхы бар. Нарын тоолору көптөгөн тарыхый эстеликтерди сактап турат. Кошою көргөн шаар Жалдыбары, Ташрабад кербен сарайы, Шырдабек чеби. Бул эстеликтер ушул жерден кербен жолу өткөн мезгил жөнүндө эскерет. Анда эмесе балдар, суроолорго жооп береличи. Нарын шаары качан негизделген? Нарын областы кандай пайдалуу кендерге бай? Нарын областынын аймагы менен кайсы суу агып өткөн? Балдар, силер мага суроолорго жооп берип, Нарын областынын картасын дептериңерге түшүрүп, WhatsApp аркылуу жөнөткөндү унутпагыла. Саламатта калгыла.